Саламатсыздарбы, Борбордук телеканал бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому менен тааныштырат. Аты жөнүм Айпери Жусупбек кызы. Президент Садыр Жапаров жакын арада мамлекет алгач Бишкекте, андан кийин аймактарда мектеп жана бала бакча курганды токтоторун билдирди. Бул тууралуу ал Билим берүү министринин милдетин аткаруучу Каныбек Иманалиев менен жолугушуусунда айтты. Өлкө башчысынын айтымында учурда Борбор калаада 12 бала бакча жана 1 мектеп салынып жатат. Жапаров ал өткөндөн кийин окуу жайларды калаада жеке ишкерлер курарын билдирди. Салына турган мектеп же бала бакча керек болуп калса, анда жеке ишкерлерге беребиз. Мына ошолорго жерин бекер беребиз, коммуникациясын киргизип беребиз. Анан алар өзүлөрү жеке менчик мектеп же бала бакча кылып иштетсин. Региондорго дагы биз ошондой мүмкүнчүлүк беребиз, деди президент. Ошондой эле президент жакынкы 2-3 жылда аймактарда бюджеттин эсебинен авариялык деп табылган мектептердин ордуна жаңылары салынарын билдирди. Аларды жаңылап бүткөндөн кийин дагы айылдарга мектеп салбайбыз. Эгерде салам дегендер болсо, анда аларга толук шарт беребиз. Мамлекет эле салып, мамлекет эле каржылап кетпеши керек. Жеке менчиктерге дагы укук бериш керек, деди Жапаров. Кыргызстанда мектеп маселеси курч турат. Биринчиден, алар ашыкча толгон. Окуучуларга бир партадан 3төн отурууга туура келет. Экинчиден, жада калса бар турган мектеп имараттары да көп учурда авариялык абалда. 2019-жылы өкмөттүк жумушчу топ өлкөдөгү ар бир 10-чу мектеп авариялык абалда экенин билдирген. Жумушчу топтун корутундусуна ылайык аларды сүрдүрүү керек, себеби окуучулардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч туудурат. Ал эми ордуна жаңы имараттар курулууга тийиш. Мамлекетте бала бакчалардын саны да тартыш. Башта долбоордун маалыматында 1.180.000 мектеп курагына чейинки балдардан ичинен 900.000 бала бакчага барбайт. Президенттин демилгеси менен мугалимдерге Кыргыз эл баатыры наамы берилет. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу Каныбек Иманалиев министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусунда өткөн жыйында билдирди. Министрдин милдетин аткаруучу жыйындын жүрүшүндө билим берүүдөгү приоритеттүү багыттарды атады. Алар президенттин демилгеси менен 2 мугалимге Кыргыз эл баатыры наамы берилет. Жылдын мыкты мугалими сынагынын жеңүүчүсүнө квартира, 5 негизги предмет боюнча жеңүүчү болгон жылдын мыкты мугалимдерине 1 миллион сомдон берилет. Жеңүүчү аталган 5 мугалим жыл бою Кыргызстанды кыдырып көрсөтмө сабактарды өтөт. Жакынкы 3-5 жылда 1000ден ашуун мугалимдерге квартира берилет. Бул үчүн атайын долбоор түзүү максаты көздөлүүдө. Дүйнөлүк жогорку окуу жайларда окуп, атактуу компанияларда иштеген мекендештерге мамлекет тарабынан атайын сыйлыктар берилет. Президенттин демилгеси менен жакыр үй-бүлөдөн чыккан таланттуу балдар үчүн Чолпон Ата шаарында мектеп-гимназия курулуп жатат. Алар жакынкы жылдары ишке кирет. Каныбек Иманалиев президент тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоо билим берүүгө болгон чоң ишеним, чечкиндүү кадам экендигин белгиледи. Жогорку кеңеште Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү парламенттик угууда журналист Сонун Кадырова кафе-ресторандарда кыргыз ырларын коюуну сунуштады. Ресторандарда, чайканаларда кыргыз музыкасы коюлса деген сунушту айтат элем. Мисалы, иш убактысы саат 9:00 баштап 18:00 чейин кайсы кафе-ресторанга кирбейли кыргыздын музыкалары, күйлөрү жаңырып турса дейбиз. Кечки саат 6-дан кийин каалаган музыкаларын уга беришсин, деди ал. Ошондой эле географиялык аталыштар талуулуу маселе экенин дыккат кароону белгиледи. Шаардагы ишкана мекемелердин аталыштары англис тилинде. Адамдардын тили келбейт. Борборду аралаганда Кыргызстан экени белгисиз болуп калат. Аталыштарды да түшүнүктүүрөөк, кыргызга жакыныраак кылып тандап, көрнөк жарнактарды дагы оңдошубуз керек деген оюн кошумчалады. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев сунушка макул экенин, экинчи окууда кабыл аларын айтты. Кыргызстанга Япониядан 16 IT компаниянын өкүлдөрү келет. Алар жергиликтүү кесиптештери менен жолугуп, кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын жогорку технологиялар паркынан билдиришти. Маалыматка ылайык, алардын үстүбүздөгү жылдын 24-мартында келүүсү күтүлүүдө. Алар Жетро кеңсесинин кызматкерлери менен биргеликте Борбор калаадагы жогорку окуу жайларга барышып, IT форумга жана Central Asian Teach Award сынагынын жеңүүчүлөрүнүн сыйлыктарды тапшыруу аземине катышат. Жана бир катар ата мекендик компаниялар менен жолугушууларды өткөрөт. Алардын Кыргызстанга келүүсүнүн максаты эки өлкөнүн IT компанияларынын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү, маалыматтык технологиялар жаатында жергиликтүү жогорку квалификациялуу адистерди колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн изилдөө болуп саналат. Жетронун билдирүүсүндө айтылгандай, Кыргызстанда илим жана математика тармагында адам ресурстары үчүн чоң потенциалга ээ жана өнүккөн өлкөлөрдүн IT компаниялары менен өнөктөштүктү ишке ашыруу үчүн технологиялык мүмкүнчүлүктөрү бар компаниялардын санын тынымсыз өсүүдө, деп белгилешти.
Жетро тарабынан уюштурула турган алдыдагы жолугушуу атамекендик IT лидерлеринин өткөн жылдын күзүндө Японияга баргандан кийин мүмкүн болду. Анда япониялык компанияларга Кыргыз Республикасынын жогорку технологиялар паркынын резиденттеринин артыкчылары жана жетишкендиктери тууралуу айтылган. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев Испаниянын Airbus C295 учагын сатып алууну пландап жатканын билдирди. Бул тууралуу Ажикеев Испаниянын Кыргызстандагы элчиси Хорхе Урбиол Лопесе де Монтенегро менен жолугушуусунда айтты. Министрдин айтымында аларга учак өзгөчө кырдаал болгон райондорго куткаруучуларды жана тийиштүү жабдууларды тез арада жеткирүүгө. Анын айтымында Airbus C295 учагын Кыргызстанда колдонсо болот. Бирок учак кымбат болгондуктан тараптар Азия өнүктүрүү банкынан насыя алуу маселесин талкуулашты. Ар башка булактардын маалыматына ылайык, Airbus C295 учагынын баасы 28-40 миллион долларга чейин турат. Airbus C295 аскердик транспорттук учак. Ал 580 км/секундка чейин ылдамдап бортуна жүк толтуруу алып, 1,3 км чейин учуп жете алат. Учактын жүк көтөрүмдүүлүгү 9,3 тоннаны түзөт. Ошондой эле бортуна 71 адамды сала алат. Статистика комитети жүргүзгөн эл аралык каттоонун жыйынтыгына ылайык, былтыр 876,9 миң кыргызстандык чет жакта жүргөнү белгилүү болгон. Каттоодо жарандын эмгек ишмердүүлүгү жана миграция тууралуу суроолор камтылган. Жалпы жонунан 1,94,5 миң адам туруктуу жашаган жеринде жок болуп чыкты. Жумушуна байланыштуу 964,6 миң киши, үй-бүлөлүк шартка байланыштуу 77,4 миң, окууга байланыштуу 41,4 миң, башка себептер менен 11,1 миң. Убактылуу башка жакта жүргөндүн ичинен 876,9 миң жаран Кыргызстандын аймагынан чыгып кеткен. Ал эми 217,6 миң киши ички мигрант болуп саналат. Чет жактагылардын басымдуу бөлүгү 872,9 миң киши КМШ мамлекеттеринде, 4 миң адам башка өлкөлөрдө жүрөт деп айтылат маалыматта. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери кармалган адамга кылмышты мойнуна алдыруу үчүн аны кыйнашкан деп айыпталышууда. Бул тууралуу кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор билдирди. Алардын маалыматы боюнча 22 февралда милиция кармап кеткенин айтып берген. Ал кылмыш кылганын дароо мойнуна алган. Бирок ага карабастан милиция кызматкерлери аны токмоктоп, андан башка дагы кылмыштарды мойнуна үйлөө үчүн башына баштык кийгизип кыйнашкан. Укук коргоочулар кыйноонун издерин документтештирип, Бишкектин Октябрь райондук прокуратурасына арыз жазышты. Кече 27 февралда Бишкектин Масалиев менен Токтоналиев көчөлөрүнүн кесилишинде Honda Fit жана Honda Stream үлгүсүндөгү эки унаанын катышуусунда жол кырсык катталып, анын кесепетинен 5 адам жабыркап, 2 каза болгондугун тез жардам борборунан маалымдашты. Бишкек шаардык жол кыймылынын көздөмөлдөө башкармалыгынын кырсык боюнча маалыматында, бүгүн 28 февраль түнкү саат 12:34 чамасында Бишкек шаарынын 46 жаштагы тургуну Honda Stream унаасы менен Токонбаев көчөсүндө бара жатып, аталган көчөнүн кесилишинде Бишкек шаарынын 32 жаштагы тургунунун башкаруусунда бара жаткан Honda Fit унаасы менен сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен эки унаанын айдоочулары окуя болгон жерде алган жаракаттарынан улам каза болду. Honda Stream унаасынын 2 жүргүнчүсү, Honda Fit унаасынын 3 жүргүнчүсү ар кандай оор жаракаттары менен шаардык ооруканага жеткирилди. Учурда унаа каражаттары айып короосуна токтотулуп, тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарындагы Кабаулу Кожомкул атындагы спорт сарайында өткөн бокс боюнча эл аралык турнирдин ачылышына катышты. Куттуктоо сөзүндө Министрлер кабинетинин башчысы мындай спорттук иш-чараларды уюштуруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Спорт ден соолукту гана чыңдабастан акыл эсти жана интеллектуалдык жөндөмдү өнүктүрөт. Спорт бул жашоо, жашоо бул кыймыл. Мындай мелдештер биздин кийинки чемпиондор үчүн мыкты дем берүүчү стимул болуп саналат. Бул көптөгөн таланттуу жаштарга бокс боюнча жөндөм чыгын арттырууга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачат, деди Акылбек Жапаров. Белгилөө кетүүчү нерсе, иш-чарага дүйнөлүк бокс боюнча учурдагы дүйнө чемпиону, Кыргыз Республикасында туулган Дмитрий Бивол ардактуу конок катары катышкан. Акылбек Жапаров чемпионго диний тарбия жана спортту өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Министрлер кабинетинин ардактуу грамотасын тапшырды. Саламатсыздарбы, урматтуу спорт күйөрмандары, урматтуу спортчулар, ардактуу коноктор. Баарыбыз спортту сүйөбүз. Спорт баарыбызды динибизге, тилибизге, улутубузга, атүгүл жашыбызга карабастан башыбызды бириктирет. Ал эми мыкты спортчулар биздин жердешибиз кыргызстандык болсо, биз андан да эки эсе чоң сыймык жаратат.
Кыргызстан бардык атактуу спортчуларын дайыма күтөт. Бүгүнкү иш-чарага ардактуу конок катары катышып жаткан дүйнө чемпиону Дмитрий Юрьевич Бивалдын кичи мекени Кыргызстан Токмок шаарынан болгондугу баарыбызды кубандырат. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин атынан, өзүмдүн атыман жана жалпы кыргызстандыктардын атынан Бивалдын туулган жерине Ала Тоого келгенин кубануу менен кабыл алабыз. Жана жаштарыбызга спорттук дем берген үчүн Дмитрий Юрьевичке терең ыраазычылыкты билдиребиз. 27 февралдан 5 мартка чейин Босния жана Герцеговинада өтүп жаткан 3-дивизиондун командалары арасында дүйнө чемпиондугунда хоккей боюнча Кыргызстандын курама командасы Сингапур курамасын жеңип алды. Алгач беттеште орусиялык машыктыруучусу Михаил Чеканов жетектеген кыргыз курамасы атаандашын 14-2 эсебинде жеңип алды. Белгилей кетсек, Б тайпасындагы турнир 6 команданын Босния жана Герцеговина, Гонконг, Иран, Малайзия, Сингапур жана Кыргызстандын катышуусунда өтөт. Алар бири-бири менен ойношот. Топтун жеңүүчүсү 3-дивизиондун А тайпасына өтүүгө укук алат. ПСЖ жана Аргентина курамасынын чабуулчусу Лионель Месси ФИФАнын версиясы боюнча 2022 жылдын мыкты футболчусу деп табылды. Бул тууралуу чемпионат жазды. Кече 27 февралда Парижде ФИФАнын сыйлыктарын тапшыруу аземи өттү. Сыйлыкка Франциянын курамасынын чабуулчусу Мбаппе жана Реалдын чабуулчусу Бензема да талапкер болушкан. Бензема жана Мбаппе менен бирге ушундай тизмеге киргеним абдан сонун. Сыйлыкты алуу мен үчүн сыймык. Бул жерде болгон кесиптештериме Скалони менен Мартинеске ыраазычылык билдиргим келет. Барыңарга рахмат. Бул жылы мыкты жыл болду. Анткени мен көпкө созулган оор күрөштөн кийин кыялдарым орундалды, деп билдирет Лионель Месси. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык тармактагы Instagram, Telegram, Facebook, TikTok жана YouTube каналдарынан көрө аласыздар. Аты жөнүм Айпери Жуспек кызы. Көрүшкөнчө.